Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, республикалык штабтын пресс борборунда өлкөдөгү жалпы эпидемиологиялык кырдаал тууралуу Кыргыз Республикасынын премьер-министри Боронов Кубатбек Айылчиевич маалымат берет. Брифингди түзүүдөн ЛТР, КТРК, Лото 24, Пирамида, 5-канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле ЛФМ, 1-радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан жана Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР жана 1-радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Анда эмесе Кубатбек Айылчиевич, сөз сизде. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү. Эпидемиологиялык абал жөнүндө айта кете турган болсок, бүгүнкү күндө биздин республиканын аймагындагы акыркы жуманын ичинде оорунун басаңдаганы катталууда жана туруктуу мүнөзгө ээ боло баштагандыгы байкалууда. Аны сандар менен айта турган болсок, 22-июлда бардыгы болуп коронавирус тастыкталган коронавирус пневмония оорусу менен ооругандардын жалпы саны жаңы катталгандары 1108 адам боло турган болсо, 24-июлда 921 адамга түштү. Ал эми 26-июлда 689. Ал эми бүгүнкү күнгө эсептегенде бул цифра 545-ти көрсөттү. 27-синде кечээ күнү болбосо 483 болгон, ал эми бүгүн болсо 545 болду. Ошентсе да азырынча бар оңолду деп айтканга али эрте. Аймактардагы эпидемиологиялык абал дагы эле кооптуу боюнча калууда. Айта кетсек, бул Жалал Абад облусу, Ош шаары и Ысык Көл областында дагы эле абал бир топ оор боюнча калууда. Ал эми айрыкча Ысык Көл областын айта турган болсок, бул жайкы эс алуу мезгилинин келиши менен көлгө эс алуучулардын келиши кескин көбөйдү. 2020-жылдын июнь айында жалпы облуска келген эс алуучулардын саны 3000 адамдын тегерегин түзө турган болсо, июль айында июль айынын 20-числосуна карата бул 10.000 адамды түздү. Мына акыркы жумада дагы ушундай биздин ички эс алуучулардын ошол Ысык Көл областына барып эс алуусу абдан кескин көбөйгөндүгү маалыматтардан берилип жатат. Бул адамдардын кээ бирлери Ысык Көл аймагында жүргөн кезде ооруп калган учурлары да катталууда. Ошондой эле Балчы шаарында Экопостдон облус аймагына келген адамдарды текшерүүдөн өткөрүп, дене табын өткөнү менен, бирок ошол жакта эс алып жүргөн убакта дагы ушул ооруга чалдыгып, оорусу козголуп, жана инкубационный период деп коет, ошол убактары ошол жактан башталып ооруга чалдыккандар пайда болууда. Ошондуктан аймактардагы эпидемиологиялык абалдын курчушун алдын алуу боюнча тиешелүү чараларды көрүү боюнча азыр өкмөт катуу жумушту алып барып жатат. Стационарлардын ачылышы, койка месяларды көбөйтүү оорулар үчүн, жана башка ушуга окшогон жабдыктар менен жабдуу, коргонуучу кийимдер менен жабдуу маселелери, медикаменттер менен жабдуу маселелери бардыгы бүгүнкү күндө абдан мындай катуу көзөмөлгө алуу менен жүргүзүлүп жатат. Республика боюнча бүгүнкү күндө 857 стационар ачылды. Анын 844-ü күндүз иштей турган стационарлар. Бул жана жеңил, анан орто ооруларды ошол жерден дарылап, консультациялык жардам, башка жардамдарды берүүчү жерлер. Ал эми 13-ü болсо түнкү ошол стационар болуп эсептелинет. Эгерде түнүндө ооруп, же болбосо бир жардам алууга муктаж болгон биздин жарандарыбыз боло турган болсо, ошол жерде жардамдар көрсөтүлүп жатат. Коронавирус инфекциясын жаңы жуктуруп алгандардын жана күндүзгү стационарга кайрылгандардын саны Бишкек шаарында кескин төмөндөдү. Бирок жана мен айткандай эле, бул аймактарда бул абал дагы эле оор боюнча калууда. Аймактардагы медициналык мекемелер, медициналык жабдуулар менен жабдуу маселелери боюнча кыскача токтоло кетсем, азыркы мезгилде бардыгы болуп Кыргызстанда 3724 концентраттык кычкылтек концентратору келди. Же болбосо бүгүнкү күнгө биз башында айтып жаткан 2250 концентраторлор бүгүнкү күндө Кыргызстанда муктаждыгы бар деп айткан болсок, бүгүнкү күндө алардын саны бизде 3724 болду. СИПАП аппараттары 127 болду. Ал эми ИВЛ аппараттары иштеп жатканы бүгүнкү күндө 508.
өзүңүздөр билгендей жакын күндөрү да мына акыркы күндөрү гуманитардык жардам катары дагы ушул келе баштады. Дагы бир жакшы кабар айта турган болсок, мына мен мурунку жумада Ош областына барып келдим. Ошол жерде башта куруу жаңы ачылган ошол заводдун алкагында ИВЛ аппараттарын чыгаруу жумуштары жолго коюлуптур. Мен өзүм барып көрүп келдим. ИВЛ аппаратын Кудай буюрса ошол испытаниядан өтө турган болсо, биз мына ички ата мекендик өндүрүш үчүн ИВЛ аппараттарын иштетүүгө мүмкүнчүлүк ала турган болуп турабыз. Өкмөт гуманитардык жана донордук жардамдардан келип жаткан аппараттардын ар бир аймакка жеткилишкин. Ошол жака элинин санына жараша, тиешелүүнө жараша бөлүнүшүн контролго алып турат. Ошондой эле өлкөнүн ар бир облусунда компьютердик томография жабдыктарын коюу боюнча иш алып барып жатат. Айта кетчү нерсе, мына буга чейин биздин республикада 16 компьютердик томография иштей турган болсо, анын 12си Бишкекте, 4-өө Ош шаарында гана болгон. Башка Кыргызстандын аймагында компьютердик томография ишканасы же болбосо ошол жабдыктары иштеген эмес. Бүгүнкү күндө 7 областтын ар бирине мамлекет тарабынан бирден компьютердик томография коюу, ошондой эле электрондук же болбосо санариптешкен рентген аппараттарын коюу боюнча азыр жумуш жүргүзүлүп жатат. Мен ойлойм, жакынкы аралыкта биз ушул маселелерди дагы толук кандуу чечебиз. Буга тиешелүү жергиликтүү бийликтин жетекчилерине атайын тапшырмалар берилди. Ушул компьютердик томографияны сатып алып, саламаттык сактоо министрлиги алып келген күнү ал жерде орду даяр болуп, тез аранын ичинде ишке киргизүү маселесин чечүү боюнча тапшырмалар берилди. Учурда Коопсуз шаар долбоорунун алкагында айыппулдардан түшкөн каражаттан 145 миллион сомго тез жардам унааларын сатып алуу боюнча токтом даярдалды. Бул боюнча азыр дагы ошол тиешелүү иштерди жүргүзүп жатат. Бир гана бул жерде маселе, бүгүнкү күндө жакынкы жана алыскы биз алака кылып жаткан мамлекеттерде, кайсы мамлекеттерден тез жардам унаалары чыкса, даяр тез жардам унаалары болбойт экен. Аны жанагы заказ бергенден кийин, андан кийин ошол жана оборудованиясын коюп, медициналык жабдыктарын коюп даярдоо жумуштары болот экен. Ошондуктан бул жерде азыркы күндө жумуштар жүргүзүлүп жатат. Буюрса мен ойлойм, буну да биз жакынкы аралыкта чечебиз. Андан сырткары өзүңүздөр билгендей, буга чейин дагы жардам иретинде башка проекттердин эсебинен келген бир топ тез жардам унааларын алдык. Бирок бүгүнкү күндө Кыргызстанда бул жетишсиз, айрыкча биздин алыскы райондордо. Ошондуктан бул маселени дагы азыр тез аранын ичинде чечүүгө биз муктажбыз. Медицина кызматкерлеринин ооруга чалдыгуусун кыскартуу боюнча маселелерди биз башынан эле буга катуу көңүл буруп келгенбиз. Бирок тилекке каршы ар кандай себептер менен ошол медицина кызматкерлеринин да ооруга чалдыгуу маселеси абдан көйгөйлүү маселе болуп келатат. Акыркы бүгүнкү статистиканы карай турган болсок, мурунку күндөргө салыштырмалуу бир топ жеңил, бирок ошентсе дагы азыркы мезгилде биз буларды ушул болушунча ошол оорудан сактоо максатында иштерди жүргүзүү үчүн азыр атайын кызматтарга, атайын ошол медицина тармагындагы илимпоздорго, анан сырттан келген эксперттерге ушул медицина тармагындагы ушуну изилдеп, негизги ошол медицина кызматкерлеринин ооруга чалдыгуусундагы негизги себептерин аныктап чыгуу боюнча иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Ал буга чейин да жүргүзүлгөн, азыр дагы изилдөө иштери, мүмкүн коргоочу ошол кийимдериндеби же кандайдыр бир эрежеде маселе барбы, же ошол эрежени сактоодогу маселелер барбы, ошонун баардыгын аныктап чыгуу боюнча азыр дагы күчтөндүрүп иштерди жүргүзүү боюнча тапшырмалар берилди. Андан сырткары медициналык кызматкерлерди же болбосо ошол кызыл зона деп коет, ошол жерде иштегендер, мобилдик топтордо иштеген биздин кызматкерлердин баардыгын ушул коргоочу костюмдор менен камсыздоо боюнча иш-чараларды дагы күчтөндүрүп жүргүзүү. Эсиңиздерде болсо, буга чейин биз коргоочу костюмдор менен 3 айлык запасын түзүү боюнча, корун түзүү боюнча маселени тапшырманы бергенбиз. Бүгүнкү күндө ошол боюнча иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Бүгүнкү күнгө алып карай турган болсок, негизинен коргоочу костюмдор баардыгы жетиштүү, бирок ошого карабастан дагы анын корун көбөйтүү маселесин чечүү үчүн өкмөт мына жакын күндөрү 24-июлда
300 миллион сомду дагы бөлүп бердик. Буга дагы ошо коргоочу костюмдөр алынат. Аймактардагы абалдарды жакшыртуу боюнча COVID-19 мезгилинде келген гуманитардык жардамдарды тегиз жана муктаждыгына жараша бөлүштүрүү иштерин уюшкандыкты алып баруу боюнча атайын комиссиялар иштеп жатышат. Кыргызстанга бүгүнкү күндө 11 чет өлкөдөн же болбосо башка боордош өлкөлөрдөн жергиликтүү жана эл аралык 65 уюмдан гуманитардык жардамдар көрсөтүлдү. Республиканын жарандары жана өлкөнүн чегинен сырткары жашап жаткан кыргызстандыктар да чоң жардам берип жатышат. Булар боюнча атайын министрликтин ошол гуманитардык жардамдарды алууга бөлүнгөн министрликтердин, ведомстволордун жетекчилери байма-бай маалыматты берип жатышат. Бүгүнкү күндө сайттарда жайгаштырылды бул маселелер, бирок дагы тактап, дагы жакшылап ошол азыр айта кетчү нерсе, буга чейин вице-премьер-министрдин деңгээлинде, министрликтин деңгээлинде ошол кайсыл жакта бөлүнүп келген гуманитардык жардамдар кайда бөлүнүп жатканы боюнча маалыматтар берилип жаткан болсо, андан кийин биз региондорго чейин, региондон кайсыл больницаларга, кайсыл больницадан кайсыл фаптарга чейин жеткирилгендиги боюнча биз сиздерге ар дайым ушул брифингден чыгарып, ушул жерден маалыматты берип турууга атайын тапшырмалар берилген. Азыр мына акыркы мезгилде өзүңүздөр билгендей министрликтин орун басарлары же жетекчилери ушул маалыматтарды берип жатышат. Кийинки этабында областтар берет, райондор берет. Иши кылса ошол биз өкмөт ачык айкын ушул керектүү шаймандар, медициналык керектүү келген гуманитардык жардамдар адресине толук кандуу жетишине кызыктарбыз. Бунун үчүн биз бардык ошол тиешелүү жооптуу министрликтерге тапшырманы берип, ошондой сиздерге маалыматтарды берип турууга ачык айкын тапшырмалар берилген. Буюрса буну аласыздар. Эгерде кимде кызык болсо, мен ойлойм сайттардан да бул маселелерди тапсаңыздар болот. Кийинки маселе коронавирус оорусунун, пандемиянын экинчи толкуну боюнча мына коомчулукта дүйнө жүзүндө абдан чоң талкуулар, сөздөр болуп жатат. Кыргызстандагы ушул экинчи толкунуна даярдануу боюнча иш-чараны биз баштаганбыз. Буга чейин эле азырда ушул боюнча иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Ошол үчүн биз биринчи толкунун өткөрүү үчүн биздин башка тармактарда иштеп жаткан ооруканаларды же болбосо бош турган имараттарды ошого ылайыкташтырып, убактылуу жайгаштыруу боюнча иштерди жүргүзүп келген болсок, андан сырткары мына биздин Манас аэропортунун жанындагы эски базанын имаратын атайын ремонттордон өткөрүп, бардыгы болуп, буга чейин айтылгандай эле жалаң оорулар үчүн жакшы ушундай шарттары менен 1306 ошондой баягы оорулууну кабыл ала тургандай жайды жасаганбыз. Андан сырткары жакында урматтуу президент менен сүйлөшүп отуруп, биз ушундай чечимге келдик. Буну өзүңүздөр да кабардарсыздар. Бул бардык региондордо 100 орунтан кем эмес бирден ошол жаңы инфекциялык ооруканаларды ачуу боюнча. Кабарыңыздар бар, Бишкек шаарында бул боюнча жаңы 100 орундуу оорукананы салуу боюнча иш-чара башталды. Ош шаарында дагы ушул ишемби күнү башталды, Кудай буйруса. Азыр мына 7 биздин областта ошондой иштерди жүргүзүү боюнча иш-чаралар башталды. Алып айта турган болсок, бул Ош областы боюнча Кара Суу районундагы Башбулак айылында атайын буга чейинки бул 7 областтыкы жаңы имарат эмес. Булар буга чейин ар кандай биздин экономиканын тармагында же болбосо бир окуу жайдын алкагында иштеп, бүгүнкү күндө бош туруп калган имараттарды пайдалануу менен, ошолорду капиталдык ремонттон өткөрүү менен болгон тиешелүү инфекциялык ооруканага тиешелүү жабдыктар менен жабдуу менен биз ойлоп жатабыз, эң көп болсо 1,5 айдын ичинде биз ошол азыркы Бишкек шаарында менен Ош шаарындагы 2 жаңы оорукана, анан 7 региондо ушул 7 ошол перепрофилирование деп коет, ошентип башка тармакта иштеген имараттарды кайрадан капиталдык ремонттон өткөрүү жолу менен жаңы ооруканаларды ачуу иштерин баштадык. Бул айта кетчү нерсе, Кара Суу районунда Башбулак айылында
Бул 200дөн ашык орундук болот, инфекциялык. Анын ичинде сөзсүз түрдө палата интенсивный терапия деп коет. Андан сырткары реанимациялык палаталары менен, койка месталары менен атайын бардыгы бүгүнкү күндүн талабына ылайыктуу ошондой оорукана болот. Жалал Абад областы боюнча Сузак районунда Ленин айыл аймагындагы 36 адистештирилген лицейдин 5 кабаттуу имараты 304 орунга ылайыкташтырылып жатат. Баткен шаарындагы эски пайдаланылбай калган поликлиниканын имараты бар экен. Ал жерге 90 койкалуу оорукана ачылат. Бул жерде сөзсүз түрдө жана мен айткандай эле ар бир ооруканада ошол тиешелүү шарттары менен реанимационный блоктору менен ачылат. Чүй областында Токмок шаарында ошондой эле 100 орундуу оорукана ачылат. Бул азырынча 100 эсептелип жатат. Мүмкүн мындан дагы көбүрөөк болушу мүмкүн. Бүгүн бул жерде Токмок шаарында иш башталат. Калган жерлерде иш башталып жатат. Нарында 120 орундуу оорукана ачылат. Бул куралдуу күчтөрүнө таандык аскердик бөлүктүн бошоп калган имараты бар экен. Ошол жерден табышты. Ошол жерге ошол 120 орундуу инфекциялык оорукана ачылат. Булардын санитардык нормалары, шарттары азыр ошондой суроо болушу мүмкүн. Жана кайсы бир аскердик бөлүктө же кайсы жерде ачып атасыңар, анан кийин санитардык нормаларга кандай жооп берет деп. Сөзсүз түрдө бул талаптарды биздин санитардык врачтар карап, ошолордун уруксаты менен атайын арасындагы жана каралуучу зоналары, анын баягы тосмолору бүт бардыгы менен ошол жерде каралат. Талас областы боюнча Талас районундагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун имараты бар экен. Бул 192 койкага ылайыктап жатабыз, бирок мүмкүн бул ошол Талас областынын өкүлүнүн айтканына караганда бул 200дөн ашык койка болот. Кудай буюрса, Ысык Көл областында Каракол шаарындагы областтык оорукананын башкы имараты. Бул да бош экен. Бул 150 койкалуу ооруканага ылайыкташтырылып жатат. Буну ошол биздин областтардагы атайын өкүлдөр ошол жердеги адистер менен өздөрү таап тандап ушуну сунушташты. Биз ушул 7 областтагы 7 ушул имараттарды биздин график боюнча 1 айдын ичинде, ашып кетсе 1,5 айдын ичинде ушул толук кандуу 7 областта тең ушул иштей турган болот кылып жасап чыгалы деген максатта азыр иш чараны баштадык. Андан сырткары бүгүнкү күндө мына мен жогоруда айтып кеткендей 3000ден ашык кислороддук концентратор жабдыктары менен, тиешелүү ИВЛ аппараттары менен, СИПАП аппараттары менен жабдуу маселелери мына чечилип атат. Андан сырткары мына азыркы адистердин айтканына байланыштуу бул кислороддук концентратор аппаратына караганда атайын высокопоточный деп коет, же болбосо басымы жогорку басымдагы кислород берүүчү борбордоштурган аппараттардын ошол ооруканаларга орноштуруу боюнча иш чаралары. Бул Советтер Союзунун убагында иштеп жаткан кээ бир ооруканаларда бүгүнкү күндө иштебей калгандары бар экен. Андан кийинки салынган ооруканаларда жок экен. Азыркы биздин тапшырманын негизинде курулуш агенттиги республика боюнча 49 оорукананы тандап алды. Бул 3 этап менен ошол 1,5 айдын ичинде 49 ооруканага жогорку басымдагы борборлоштурулган кычкылтек берүү аппараттарын жайгаштырып чыгат. Бул бардыгы болуп биздин эсеп боюнча 3000ден ашык койка местага ошол кычкылтекти борборлоштурган таризде берүүгө мүмкүнчүлүк берет. Эми экинчи маселе бул жерде кычкылтекти кайдан алып, кайдан камсыздоо маселеси. Бул боюнча Кыргыз Республикасынын аймагында буга чейин иштеп жаткан Майлуу суу лампа заводу, ошондой эле мына Ысык-Көл областында Улан борборунда, ошол жерде өзүңүздөр билесиздер, аскерлештирген борбор бар. Ошол жерде эки жерде бизде кычкылтекти жасоо боюнча ишкана бар экен. Бүгүн атайын кызматтарга бул боюнча тапшырма берилди. Булар коюлганда жакынкы аралыкта ушул ишканаларды ишин күчөтүп, ушул керектүү кычкылтекти Кыргызстандын аймагында жабдып берүү боюнча маселелерди чечүү боюнча азыр иштер жүрүп жатат. Буга чейин бул кычкылтекти биздин керектөөчүлөр ушул көбүнесе ошол Казакстандан же болбосо башка мамлекеттерден алып келип жатышкан экен.
Андан кийинки маселе мына кышка даярдык көрүү боюнча биздин ооруканаларды даярдоо боюнча маселелер боюнча дагы бир топ мындай маселелер чыкты. Алардын бири айта кетчү негизгилерден бул рециркулятор деп коет экен. Бул ошол палатадагы оорулар жаткан палаталардагы абаны алмаштырып же болбосо ошону тазалап туруучу атайын аппарат болот экен. Бул аппарат сөзсүз түрдө мен ойлойм ушул эгерде Кудай сактасын кеч күздө суук болгон убакта эгер ошондой оорулар жата турган болсо, ал жерде вирустарды тазалап абаны алмаштырып туруу үчүн сөзсүз түрдө керек болот. Себеби дегенде азыр жай мезгилинде терезелери ачып абаны алмаштырууга мүмкүнчүлүк боло турган болсо, ал кыш мезгилинде суук болгондо терезелер дагы бекийт, жылууланат. Анан кийин мындай естественный путем деп коет, мындай жөнөкөй аба алмаштырууга, терезени ачууга мүмкүнчүлүк болбой калат. Ошондуктан биз ооруканаларды максималдуу түрдө рециркулятор менен жабдуу боюнча бүгүнкү күндө тапшырма берилди. Бул дагы ишти Кудай буюрса ишке ашырып жатышат. Кийинки маселе ошол эле кышка даярдануу маселелери боюнча толук кандуу бүгүнкү күндө иштер жүргүзүлүп жатат. Мен бардык тармактар боюнча бүгүнкү күндө кышка даярдык деги эле республиканын экономикалык тармактарынын бардыгын кышка даярдык көрүү боюнча иш чараларын жүргүзүү боюнча тапшырмалар берилген. Биз жаз мезгилинде эле атайын токтомду кабыл алып, кышка даярдык боюнча тиешелүү мамлекеттик органдар иштерин жүргүзүп жатат. Алып айта турган болсок, бир-эки мисал бул азыркы мына биздин Бишкек шаарында жайгашкан ТЭЦтин ички көмүр сатуучуларга тиешелүү 700 000 тоннадан ашык көмүрдү сатып алуу боюнча тендерин ийгиликтүү өткөрүп, бүгүнкү күндө ал боюнча иштери жүргүзүлүп жатат. Ремонт иштери боюнча дагы иштери бүгүнкү күндө толук кандуу жүргүзүлүп жатышат. Каражаттар бар. Ал эми азыр сырттан же болбосо мына биздин республиканын сыртынан сатып алган көмүр алуу боюнча тендерин азыр жакын аралыкта бүтүшөт. Ал бүтө турган болсо, бул маселе дагы кыш келгичекте Кудай буюрса ошол көмүр менен камсыздоо боюнча маселелер толук кандуу бүтөт деп ойлоймун. Бул былтыркы жылдарга салыштырмалуу алда канча бир 2 ай 3 айга биз быйылкы жылы эртерээк бул маселени карап жатабыз, чечип жатабыз. Ошондой эле саламаттык сактоо уюмдары үчүн көмүр отундары сатып алуу боюнча конкурс тендерлер 1-июндан тартып өткөрүлдү. Азыркы мезгилде кышка даярдоо боюнча жооптуу адамдар бекитилип, ал жерде камсыздоо боюнча от казандарды, жылытуучу казандарды алдыдагы кыш мезгилине ремонттон өткөрүп даярдоо боюнча иш чараларды уюштуруп жатышат. Кийинки маселе социалдык төлөмдөр боюнча. Анын ичинде мына коомчулукта дагы көп айтылып жаткан биздин медицина кызматкерлерине негизги айлык маянасына кошумча төлөмдөрдү берүү боюнча маселелер турат. Алгач мен биздин бүгүнкү күндө экономиканын акыбалы жөнүндө бир-эки ооз айтайын. Бул ички дүң продукциянын көлөмү январь-июнь айында көрсөткүчү 229,3 миллиард сомду түздү. Же болбосо биздин экономика 5,3% төмөндөдү. Кумтөрдү кошпогондо өнөр жайыбыз 8%га кыскарды. Инфляциянын көлөмү 3%ды түздү. Ошондой болсо да өкмөт бардык каражаттарды максаттуу жана үнөмдүү пайдалануу үстүндө. Ошондой эле социалдык төлөм иштерин да кечиктирбестен берүү же болбосо ошолорду төлөп берүү иштерин жүргүзүп жана улантып жатат. Биринчи кезекте мамлекеттин бюджетинде корголгон беренелер толук көлөмдө өз убагында төлөнүп жатат. Бул пенсия, жөлөк пул, айлык акы, ден соолугуна байланыштуу социалдык төлөмдөр, кошумча айлыктар, балага сүйүүчү пулдар жана башка ушул сыяктуу төлөмдөр. Экинчиси учурдан пайдаланып айтчу маселе бул компенсациялар боюнча айта кетейин. Бул медицина кызматкерлеринин компенсациясы бүгүнкү күнгө чейин мына марттын 25 күндөрүнөн баштап биз ушул өзгөчө абалды киргизип, анан өзгөчө кырдаал 21 марттан баштап ошонун алкагында иштер жүргүзүп келе жатабыз. Ошого байланыштуу мына медицина кызматкерлерине атайын токтом менен бекитилген кошумча төлөмдөр төлөнүп келе жатат.
ошол март айынан беркин эсептей турган болсок, 3 айдан ашык убакыттын ичинде бул 477,4 миллион сомду талап кылды жана жумшалды. Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан 51,8 миллион сом, ФОМС тарабынан 423,6 миллион сом берилди. Бул билесиздер, медицина кызматкерлери эки тараптан ушундай каржыланат. Июль айы үчүн 234 миллион сом компенсациялык төлөм жумшалат. Буга мына бүгүн документ даяр болду. Кудай буюрса мен бүгүн ошол тиешелүү документке кол коюп беребиз. Ошонун негизинде мына тез аранын ичинде эртеңден баштап бул региондорго бул 234 миллион сомду берилген баягы сунуштардын негизинде которулуп берилет. Тез аранын ичинде төлөп берүүнү биз сөзсүз түрдө контролго алабыз. Буга чейинки айларда өзүңүздөр билгендей мына 100 миллиондун тегерегиндеги ай сайын ошол медициналык кызматкерлерге төлөнүп берилип жаткан жана кошумча төлөмдөр мына акыркы айда алсак 109 миллион сом төлөнгөн. Бул айда болсо мына 234 миллион сомго көбөйүп атат, 2 эседен көбүрөөк. Бунун бирден бир себеби өзүңүздөр билгендей июль айынан баштап биз дээрлик 2 эсеге жакын ошол төлөмдөрдүн көлөмүн жогорулаттык. Толук кандуу бир ай иштеген жогорку класста, жогорку даражадагы врачтарыбыз 72 миң сомго чейин ошол баягы кошумча негизги айлык маянасынан сырткары кошумча төлөмдөрдү алганга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул да болсо мен ойлойм бир топ биздин ошол медициналык кызматкерлерибиздин кээ бир ушул каражат боюнча кээ бир көйгөй маселелерин чечкенге жардам берет деп. Эми бул эми чек эмес, мен ойлойм бул дагы да болсо булардын эмгегине жараша мындан да көп болсо жакшы болмок. Мен сиздерди туура түшүнөт деп ойлоймун. Бүгүнкү күндө экономикалык кырдаал максималдуу түрдө шарттарды түзүүгө аракет кылып жатабыз. Ошо кырдаалдын негизинде ушул азыркы маселени ушундай чечүүгө мүмкүнчүлүк болуп турат. Ошондуктан мен ойлойм бул болсо дагы мына бир топ ошол биздин медицина кызматкерлерине жардам болот деп ойлойбуз. Кийинки маселе эл аралык авиа каттамдарын жандандыруу маселеси. Бул боюнча штабтын чечими бар. Азыркы мезгилде өзүңүздөр билгендей бул эки тараптуу чечилчү маселе, бул тышкы каттамдар боюнча болуп жатат. Ошондуктан азыр атайын кызматтар Тышкы иштер министрлиги башка ошо мамлекеттер менен ошолорду тактоо, мурунку жүргүзүлүп жаткан рейстердин кайсынысы биринчи иретте кирет, кайсынысы кандай болот, ошол боюнча иштерди жүргүзүп, азыр тактоо иштерин жүргүзүп жатат. Буюрса мен жакынкы күндөрү биздин эпидемиологиялык абал жакшы болуп кете турган болсо, туруктуу болсо, биз буларды дагы ушул кадимкидей баягы эл аралык каттамдарды жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк алабыз деп. Биринчи иретте бул Россия тараптан каттамдар, андан кийин Туркия, Араб Эмираттары жана башка мамлекеттер менен бүгүнкү күндө ошондой иштер жүргүзүлүп жатат. Андан сырткары дагы бүгүнкү күндө негизги көйгөйлүү маселелердин бири болуп, мына акыркы мезгилдеги жай мезгилиндеги биздин аба ырайынын туруксуз болуп жаткандыгына байланыштуу могу жаратылыш өзгөчө кырдаалдары да көбөйдү. Ошого байланыштуу дагы мына иштерди өкмөт бүгүнкү күндө жүргүзүп жатат. Алып айта турган болсок, 20-жылдын ичинде сел боюнча айта турган болсок, мына 2 жана 26 июндарда Жумгал районунда сел жүрдү. 40 үйдө бир метастанцияны суу каптап кетти. Келтирилген зыяндарды эсептеп өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул боюнча иш алып барып жатат. 3-июнда Нарын шаарында 51 үйдү суу каптады. Нарын районунда 5-июнда сел жүрүп 4 гектар айыл чарба жерлерин каптап кетти. Андан кийин 16-июлда Базар Коргон районунда Арсланбап айылында үйлөрдү суу каптаган сел жүрдү. Лейлек районунда 2-майда сел жүрдү. Андан кийин 12-июлда да сел жүрүп атат. Баткен районунда 14-июлда 2 күн тынбай жааган жамырдын кесепетинен суу ашып, ошол каналдардан, арыктардан суу каптоо болду. Бүгүнкү күндөрү мына өзүңүздөр деле маалымат алып турасыздар деп ойлойм. Бул Тогуз Тура районунда сел жүрдү. Андан сырткары мына кече күнү мына Буоң Апчыгайында, ал жерде дагы атайын вице-премьер-министр Мадумаров Акрам Камаралиевич барып көрүп, ал жерде тиешелүү тапшырмаларды берилип, бүгүнкү күндө жол кызматы, өзгөчө кырдаалдар министрлиги
иштерди жүргүзүүнүн ишинде алектенип жатышат. Кыскача ушундай маалыматтар. Андан сырткары дагы айтып койчу маселе, өкмөт мына бизде негизги өкмөткө ушул коронавируска каршы иштерди жүргүзүүдөгү негизги жардамчылардын бири болуп, мына бизде ыктыярчылар болуп жатат. Андан башка дагы ошол медицина тармагында ыктыярчылар, жөнөкөй элге кыйналып тургандарга жардам берүү боюнча биздин ыктыярчылар бир топ жакшы жардамдарды берип жатышат. Кээ бир массалык маалымат каражаттарына өкмөт ошолорду четке кагуу маселелерин жүргүзүп жатат деген сыяктуу маселелер чыкты. Бирок андай маселе, эч кандай андай саясат өкмөттө жок. Өкмөт ыктыярчылар менен тыгыз кызматташууга даяр жана кызматташып жатат деп ойлоймун. Болду кээ бир мүчүлүштүктөр, алар менен кандайдыр бир мындай чогуу кызмат алып барууга, иштерди уюштуруу маселелеринде мүмкүн болгондур. Бирок бүгүнкү күндөгү өкмөттө эч кандай аларды четке кагып, алар менен иштешпөөгө аракет кылуу маселеси жок. Вице-премьер-министр Исмаилованын алар менен тыгыз байланышта бүгүнкү күндө иштеп жатышат. Акыркы мезгилде биз бул боюнча атайын жыйналыштарды өткөрүп, чечимдерди чыгарып, ошол Айда Жекшенбаевнага ушул боюнча тапшырмалар берилип, ошол киши ушул боюнча иштерди тыгыз алып барып жатат. Өзүңүздөр билгендей, 21-июлда ушул ыктыярчылар менен мамлекет башчыбыз урматтуу Сооронбай Шарипович да жолугуп, алар менен баарлашты. Бир топ маселелер айтылды, бир топ көйгөйлөр айтылды. Алардын үстүнөн бүгүнкү күндө өкмөт тыгыз иштеп жатышат. Мына кечээ күнү 27-июлда өкмөттүн жыйындар залында ошол ыктыярчылар менен биздин 2 вице-премьер-министр, ошону менен бирге бир топ министрлер катышкан, атайын бир 3 саатка созулган атайын мындай жолугушуу болуп өттү. 30-дан ашык ыктыярчылар катышты ал жерде. Бул жерде дагы толук кандуу мындай жөнөкөй туура маалыматтарды жеткирүү боюнча атайын презентациялар жасалды. Министрлер тарабынан негизинен маселелер ошол келген гуманитардык жардамдарды адрестүү жеткирүү маселелери боюнча сөздөр болду. Мен ойлойм, бул жерде бир топ мурунку маалымат ала албай аткан же болбосо мындай кээ бир түшүнүксүз болуп жаткан маселелердин баардыгын ушул жерде мындай чечтик десек болот. Жана мен айткандай, ыктыярчылардын иштерин координациялоо бүгүнкү күндө ошол Айда Жекшенбаевнага тапшырылды. Ошол киши координациялап, алар менен тыгыз бүгүнкү күндөн баштап иш алып баруу иштери жүргүзүлөт. Чындыгын айтканда, биздин ыктыярчыларды абдан жигердүү иш алып барып жатышат. Азыр мына ошол гуманитардык жардамдарды бөлүштүрүү, ошолордун өзүнүн ошол адресине толук кандуу жеткирүү боюнча дагы булардын маалыматтары, жардамдары мен ойлойм бизге абдан керек деп. Мына жана мен айтып өткөндөй, Бишкек шаарында абал бир топ турукташканына карабастан, биздин региондордо бүгүнкү күндө акыбал кээ бир региондордо дагы эле оор бойдон калууда. Ошого байланыштуу буга чейин да ошондой эле тапшырмалар берилген. Акыркы мезгилде ошол иштерди күчтөндүрүү максатында ар бир айылдагы ФАПка чейин ошол коргонуучу костюмдар, тиешелүү максималдуу түрдө медициналык шаймандарды жеткирүү, эң негизгиси коргонуучу костюмдар менен дары дармектерди ошол айылдагы ФАПтарга чейин жеткирүү боюнча иш чараларды жүргүзүүгө катуу тапшырмалар берилген. Аны биз штабта талкуулап, ФОМС саламаттык сактоо министрлиги тарабынан катуу контролго алышын тапшырганбыз. Акыркы 3 күн мурунку штабтын отурумунда мен акимдерге ошондой тапшырманы берип, биздин баягы областтагы өкүлдөр аркылуу ар бир территориалдык больницага, ооруканага келип түшкөн акча каражатын же болбосо кандайдыр бир шайман, кандайдыр бир коргоочу костюмдар, тиешелүү шаймандар келип түшкөнүн ФАПтарга чейин тегиз, адилеттүү бөлүнүшүн азыр эми мына акимдерге дагы тапшырма бердик. Алар да текшерип, карап, сурап ошолорду мына мен эртеңки күнкү шершемби күндөгү штабтын отурумуна алып чыгасыңар деп тапшырма бердим. Аларды биз азыркы ошол биринчи биздин жарандарыбыз жөтөлүп, ышкырып, же болбосо кандайдыр бир симптомдор пайда болгон убакта эле ФАПтарга келип жардам ала тургандай шарттарды түзүүнүн үстүнө иштеп жатабыз. Бул бизге оорунун алдын алууга, жеңил кезинде аны жок кылууга мен ойлойм чоң жардам берет деп,
эффектisi дагы бир топ жогору болот деп. Себеби дегенде бүгүнкү күндө мына көрүп жатабыз, көпчүлүк биздин жарандарыбыз көбүнчө айыл жеринде акыркы стадиясына чейин жеткенге чейин ошол үйүндө өзүн өзү дарылап ушундай иштерди жүргүзүп жаткандар дагы кездешип жатышат. Эгерде реанимацияга бир күндө 10 киши түшө турган болсо, ошонун 6-7-өсү сөзсүз түрдө жанагы акыркы күнү келген биздин жарандарыбыз болуп атат. Бул абдан өкүнүчтүү. Ошондуктан айыл өкмөттөрү тарабынан, райондун акимдери тарабынан жана жүргүзүп жаткан подворный обход деп баягы ар бир үйгө чейин кирип, участкалык врачтар, участкалык фельдшерлер ар бир үйдө ким ооруп, ким эмне болуп атканы, кимде кандай симптом пайда болуп атканын билиш керек деген тапшырмалар берилип атат. Эми мен ойлойм, эгерде ошол жерлерде биринчи звено деп коет, ошол жердеги биздин врачтарыбыз, ошол жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү айтылган тапшырмаларды туура так аткарган жерлерде бүгүнкү күндө мен ойлойм бир топ жеңил и мындай маселеси жок чыгып кетүүгө шарт түзүлөт деп. Кыскача айтканда ушундай, урматтуу мекендештер, өкмөт бүгүнкү күндө турукташкан бүгүнкү күндөгү акыбалды мындан да жакшыртып, эң негизгиси мына болуп жаткан өкүнүчтүү адам өлүмүн кыскартып, такыр жок кылганга чейин талбай иш алып барат деп мен сиздерди ишендирем. Дары дармектер боюнча дагы айта кете турган болсом, бүгүнкү күндө бардык маселелер чечилип жеңилденди. Мен буга чейинки брифингде айткандай, мына азыр дагы көбөйүп келе баштады. Августтун башында дагы чоң партиядагы ушул дары дармектер келет. Ошол мен ойлойм ар бир айылга чейин биз камсыз кылып ушул дары дармектерди беришибиз керек. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Мен сөзүмдү аяктадым. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргыз Республикасынын премьер-министри Боронов Куатбек Айылчевичтин брифингин жыйынтыктайбыз. Брифингди түзүүдөн ЛТР КТРК Ала-Тоо 24, Пирамида, 5 канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан жана Facebooктан Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР жана 1 радионун баракчаларынан көрүп уга алдыңыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.